Так. Сөз үчүнчү жак Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун өкүлү Эркин Багбурович Исқақовго берилет. Саламатсыздар, урматтуу сот. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Турдубаев Алымжан Султановичтин кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1-бөлүгүнө, 100-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча төмөнкү корутунду берген. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397-беренесинин 4-бөлүгүнүн талабына ылайык тергөө судьясынын токтому апелляциялык тартипте даттанышы мүмкүн. Тергөө судьясынын токтомуна даттануу укугу шектүүгө, айыпталуучуга, алардын адвокаттарына, прокурорго, ошондой эле мүлкүнө камакка салынган жактарга таандык. Бүгүнкү күндө өз күчүн жоготкон 2017 жылдын 2-февралындагы жазык процесстик кодекс кабыл алынган жазык процесстик кодексинин 390-беренесинин 3-бөлүгүндө тергөө судьясынын токтомуна апелляциялык тартипте даттануу укугуна жабырлануучу жана анын өкүлү ээ болгон. Кыргыз Республикасы Конституциясынын 100-беренесинин 5-бөлүгүндө сот процессинин катышууларынын процесстик укуктары, ошондой эле соттордун чечимдери менен укуктарына жана кызыкчылыктарына тиешеси бар жактардын укуктары, анын ичинде чечимдерге, өкүмдөргө даттануу укугу, ошондой эле аларды жүзөгө ашыруунун тартиби мыйзам менен аныкталат деп белгиленген. Мыйзам чыгаруучу колдонуудагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин жабырлануучу жана анын өкүлүнүн тергөө судьясынын токтомуна апелляциялык тартипте даттануу укугун алып салууда кылмыш жазасы өтөндүрүшүндө адамдын жана жазык өтөндүрүшүндө жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргонуу ыкчам жана толук камсыз кылуу максатын көздөгөн. Ошондой эле ашыкча создуктурууну жана аны алып салууну жетекчилик алган. Себеби кылмыш жазасы өтөндүрүшүнүн милдеттери инсанды, коомду жана мамлекетти кылмыштардан коргоо, инсанды мыйзамсыз жана негизсиз айыптоодон, соттоодон, анын укуктарын жана эркиндиктерин чектөөдөн коргоо, кылмыштарды тез жана толук териштирүү, кылмыш жасаган жактарды ашкерелөө жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу, адилеттүү соттук териштирүү жана кылмыш жаза мыйзамдын туура колдонуу, мыйзамсыз айыпталган же соттолгон учурларда күнөөсүздү токтоосуз жана толук реабилитациялоо жана материалдык залалдын жана моралдык зыяндын ордун толтурууну камсыз кылуу болуп саналат. Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 5-беренесинин 6-пунктуна ылайык айыптоочу тарап болуп прокурор, тергөөчү, тергөө бөлүмүнүн жетекчиси, алгачкы текшерүү органы, жабырлануучу, анын өкүлү, мыйзамдуу өкүлү, жеке айыптоочу эсептелинишет. Андыктан жабырлануучунун укуктары, эркиндиктери жана мыйзамдуу кызыкчылыктары прокурор, тергөөчү жана башка бийликтик ыйгарым укуктарга ээ болгон мамлекеттик органдар жана алардын кызмат адамдары тарабынан корголот жана кепилденет. Бирок ошол менен бирге Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир адамга өзүнүн конституцияда, мыйзамдарда Кыргыз Республикасынын катышуусу болуп саналган эл аралык келишимдерде эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган укуктарын жана эркиндиктерин сот аркылуу коргоого кепилдик берет жана сот өндүрүшү тараптардын тең укуктуулугун жана атаандаштыгынын негизинде жүзөгө ашырылат. Ар кимдин сотту коргонуу укугунун конституциялык кепилдиги адам укуктарынын жалпы декларациясынын жоболоруна, атуулдук жана саясий укуктардын жөнүндө эл аралык пактына шайкеш келет, ага ылайык мамлекет адилеттүү, компетенттүү, толук жана натыйжалуу соттук коргонууга укуктун жүргүзүлүшүн камсыз кылууга милдеттүү. Ар кимдин укукту коргонууга укугу деген ар бир кызыктар жак үчүн бузулган же талаштырылып жаткан укугун же мыйзам менен кайтарылуучу кызыкчылыгын коргоо максатында сотко кайрылууга мүмкүндүктүү мыйзамдарды
мыйзамдардагы чаралар аркылуу берүүнү болжойт. Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 397 беренесинин 4-бөлүгү Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келүүсү күмөндөөлүктү жаратат деген пикирди билдирет. Рахмат. Суроолор барбы? Кайрылуучу тарап. Күүсүп коюңуз микрофонду. Коррупциялык бир экспертизадан өттү деп жатышат. Сиздин пикириңиз, сиздердин пикир мындай, менин пикириме шайкеш келгенине карабастан ушул коррупциялык бир элемент жарата турган бир жагдай болушу мүмкүн деп ойлойсуздарбы? Андай ой болбой койбойт, бирок менин оюмча бүт эле гос орган аркылуу бул кылмыш жаза кодекс долбоор мыйзам долбоорун бүт эле экспертиза өткөн деп ойлойм, толугу менен ишенем. Анткени жогорку кеңеште канча бир отдел бар, прокуратура аркылуу бул даярдаган мыйзам долбоору болчу. Жана башка органдардагы өзүнүн тиги корутундусуна көрсөткөн да толугу менен. Рахмат. Жоопкер тарап, сиздерде суроо барбы? Суроо жок. Урматтуу судьялар, сурооңуздар барбы? Отуруңуз.